Uykuң жакшы болуп калдыбы? Күлүп калыпсың бүгүн. 76 жаштагы балдар дарыгери Бердали Алканов ар бир наристеге өз баласындай мээрим төгүп дарылаганга аракет кылат. Улукмандын маанайы ар дайым жардам сурап келген бейтаптардын абалына жараша болот. Молодец. Бир оору келип калса, ошол оорунун акыбалы саал оор боло турган болсо үйгө да барып ойлоносуң да. Ушу бала кантип калды экен? Кандай болду экен? Түндөсү да ойлоносуң. Эртең менен келгенде бала жакшы болуп калса, ушун жарым өзүңдөн настроение көтөрүлүп калат да. Эгерде ошол бала жаман боло турган болсо, сенден настроениең жакшы болбойт ошо. Балдардын ден соолугун күн-түн ойлонгон дарыгер аймакка жаш педиатрларды чакырат. Элетте да азыр шарт жакшырып, иштөө бир топ жеңил болуп калды дейт. Мамлекеттин камкордугу да күчөтүлүп, айлык маяна да жогорулаган. Түнүгүнү бизди апарып үйдөн алып келет эле. Түнүгүнү түндөсү дежур болуп, үйдөн дежур болот элек. Себеби врачтар жок. Аларды чыдашпайт да, ошо жаш балдар ошого чыдабай кетип калып атышат. Эми врачтык милдет алдым, каерге болсо да барып неме кылыш керек да, жасаш керек. Мен ошо бир жаштарды чакырар элем, ошо өзүң элиңе, өзүң жериңе, өзүң эмеңе ошо жалкоолук кылбай жардам берсе, ушул жака келсе жакшы болот. Азыр деле педиатр жетишпейт. Азыр, например, мына көп биздин участоктордо врачтар эмес, фельдшерлер жок. Бердали Алканов бөлүмгө келген жаш дарыгерлердин устаты, акыл насаатчысы. Анын тажрыйбасы жаңы жумушка орношкон халатчандарга чоң жардам берет. Эң негизгиси жакшы мамиле жасоону үйрөтөт. Ар бир балага өзгөчө мамилени жасоону үйрөтөт. Андан сырткары агай эң биринчи талабы чынчыл болуу. Чындыкты, кандай ситуация болбосун, чындыкты айтып, жакшы мамиле жасап, баланын жакшы болуусуна ар тараптан жакшы мамиле жасоону үйрөтөт. Ошонун негизинде жанагы баланын жакшы болуп кетүүсүнө көбүрөөк өбөлгө түзгөндү, ата-энесине психологиялык жактан жакшы мамилени жасаганды үйрөтөт. Башка специалисттерге караганда биздики бир адамдын колун, бир врачтын колунда ошол адамдын тагдыры, өмүрү ошонун тагдыры колунда калмап турат. Ошону эстен чыгарбаш керек. Биз кайдыгер, эч качан кайдыгер болбошубуз керек. Врачтар үй медицина иштеп атканда кайдыгер болушубуз керек. Анын ыйына, анын сөзүнө, баардыгына көнүп, ошолор менен кошо камыр жумур болуп иштесек, ошондо гана биз бул адесибизге, өзүбүздөн өзгө жете алабыз. Кантип калды? Биз жакшы. Жакшы болуп калдыңбы? Болду. 52 жыл наристелердин саламаттыгы үчүн күрөшкөн дарыгер акыркы жылдары балдардын ден соолугуна көрүлгөн камкордукка бир аз кабатырланып жүрөт. Айтымында баланын организми таптакыр башкача. Өзүнүн адиси гана карабаса, жалпы дарыгерлерге ишенип таштап коюуга болбойт дейт. Ден соолугу чың бала гана эртеңки өнүккөн мамлекеттин кепили. Биринчи очередде баланын энени сакташ керек. И мамлекети болобу, и семьяң да болобу. Ансыз мамлекет өнүкпөйт, ансыз чөйрө жакшы болбойт. Кийинкилер жакшы болот. Мамлекетте ажара ошол инвалидности жок болот. Баардыгын создавать эткен, инвалидтик создавать эткен мына педиатрик служба болот. 14 жашка чейин жакшы карап туруп, узарсыздыкты өткөзүп берсек, здоровое общество пайда болот да. Ак халатчандын айтымында азыр кыргыз медицинасы өнүгүп жакшы жолдо баратат. Союз ыдырагандан кийин көп кыйынчылыктарды баштан өткөрүшкөн. Ошентсе да өз жумушун сүйгөн үчүн 50 жылдан ашык өмүрүн тоолуу райондо жашаган балдардын саламаттыгын арнап, калк арасында эчак кадыры сиңген. Зыйнат Ибраимова, Эдил Алиев, ЛТР, Ош облусу. Жакшы болуп калыптыр.